жеке мобилдүүлүк каражаттары. Буларга эмнелер кирет жана анын колдонуу эрежелери кандай? Бүгүнкү күндө жеке мобилдүүлүк каражаттарына бул электросамокаттар, электроскутерлер, сигвейлер жана башка бир дөңгөлөктүү же бир нече дөңгөлөктүү моно каражаттар кирет. Транспорт каражаттары деп коет. Демек, буларды пайдалануу эрежелери. Бүгүнкү күндө ушул кызматты ишке ашыруучу жактар, юридикалык жак болобу, жеке жак болобу, кайсы жерде болбосун тиешелүү жерди биринчи арендага, ижарага алышы керек. Андан кийин ошол жерден гана ишин ашырса болот. Бирок колдонуунун анын бардык эрежелерин алар камсыз кылып бериши керек. Демек, бирок жоопкерчиликте көбүрөөк маселе бар. Жоопкерчиликте эгерде ошол пайдалануучу, демек жанагы самокаттарды, скейтбордторду пайдалануучу адамдар ошол эрежелерди бузуп келтирген залалдар боюнча алар өздөрү жеке жоопкерчиликке тартылат. Башкача айтканда, ошол кызматты ишке ашырган жак жоопкерчиликке тартылбайт мындай учурларда. Кадимки эле автотранспорт каражаттардагыдай эле эреже боюнча жоопкерчиликке тартылат. Калган баягы уюштуруу ошол юридикалык жактарга тиешелүү милдеттемелер боюнча ошону уюштурган жак, юридикалык болобу, жеке жак болобу, алар өздөрү жоопкерчилик. Минүү эрежеси, анын сактоо эрежеси, жүрүү эрежелери ошону пайдаланып, ошону колдонуп аткан адам тарабынан гана ишке ашат. Ошолор гана жооп берет дегенди түшүндүрөт. Демек, бүгүнкү күндө булардын пайдалануу, колдонуу, аны берүүнүн баардыгы бүгүнкү күндө мыйзам менен жолго салынгандыгын түшүндүрөт. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын баардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.